Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы калктын жаш курагы жана жыныстык курамы, калктын миграциясы. Кыргызстандын калкынын жаш курагы жана жыныстык курамы боюнча географиялык өзгөчөлүктөрүн изилдөө. Курактык жана жыныстык пирамидалар менен таанышып, статистикалык маалыматтардын негизинде пирамидаларды курууну жана окууну үйрөнүү. Миграция түшүнүгүн изилдөө. Кыргызстандагы миграциянын себептерин аныктоо. Бул бүгүнкү сабактын максаты. Сабактын планы: калктын жыныстык курамы, калктын жаш курамы, калктын миграциясы. Калктын жаш жана жыныстык курамы. Калктын структурасы, калктын жынысы, жаш курагы жана башка көрсөткүчтөрү боюнча топторго бөлүнүшүп. Калктын курактык жана жыныстык курамын билүү өтө маанилүү. Калктын табигый өсүшү, эмгекке жарамдуу курактагыларды эсептеп чыгуу, аларга баа берүү, мектепке чейинки жана мектеп жашындагы өспүрүмдөрдү, пенсияга чыккандарды билүү жана аларга ылайык кийим-кече менен элге керектелүүчү башка товарлардын ассортименттерин пландоо калктык курактык өзгөчөлүгүнө жана эркек менен аялдын санына жараша болот. Калктын жыныстык курамында айырмачылыктар анчалык деле чоң эмес. Эркектердин төрөлүүсү кыздардын төрөлүүсүнөн 5%га көбүрөөк. Бирок алардын ымыркай кезиндеги ар кандай себептерден улам өмүрү жогору, өлүмү жогору, ошондуктан болжол менен 25 жашка келгенде жыныстардын саны бирдей болот. Карыган сайын аялдардын саны көбөйөт. Себеби аялдардын өмүрү узактыгына эркектердикине караганда 5-8 жылга узун. Жыныстык жана курактык структуранын графигине ылайык Кыргыз Республикасынын калкынын курамы бирдей эмес. 5 жашка чейинки балдардын саны 20-24 жана 25-29 жаштагы, башкача айтканда 1987-96 жылдарга таандык балдардын санына караганда ал да канча көп. Буга 2000 жылдары төрөттүк кыйла жоголуулашы себеп болгон. Аялдардын көбүрөөк болуусу болжол менен 40 жаштан башталат. Ал эми жаш курагы 80 жаштан өткөн аялдардын саны эркектердин санына караганда дээрлик 2 эсе көп экендиги далил. Бул айырмачылык негизинен аял менен эркектин жашоо узактыгынын айырмачылыгына байланыштуу. Ар бир кишинин өмүрүндө 3 мезгили болот. Бул эмгек курагына чейинкилер 0-15 жашка чейинки, эмгек курагындагылар, бул аялдар 16-57, эркектер 16-65. Эмгек курагына өткөндөн кийин, бул 60 жаштан өйдө. 2010 жылы Кыргызстандын калкынын 32,8% эмгек жашына, 15 жашка чейинкилер, 59% эмгек курагындагылар. Эркектер 15-63, аялдар 15-58. 8,2% эмгек курагына өткөндөр. Ал эми 2020 жылдын башына карата Кыргызстандын калкынын жаш курактагы топтору боюнча бөлүштүрүлүшү. Демек, 15 жашка чейинки адамдардын саны 29,3% түскөн. Бул 2010 жылга караганда бир аз төмөндөгөн. 15 жаштан 65 жашка чейинки адамдардын саны 65,4% түскөн. Бул 2010 жылга караганда бир аз көтөрүлгөндүгүн далилдеп жатат. 65 жаштан жогорку адамдардын саны 5,3 түскөн. Демек, бул 2009 жылга салыштырганда кыйла эле төмөндөгөн. Кыргыз Республикасы өнүгүп келе жаткан жаш мамлекет. Боонун шкаласы боюнча калктын жалпы санындагы 65 жаштан жогорку адамдардын үлүшү 4%дан төмөн болсо, анда мындай өлкөнүн калкы жаш деп эсептелет. Эгерде 4%дан 7%га чейин болсо, калк карылыктын босогосунда турат. Ал эми 7%дан жогору болсо, калк кары деп эсептелинет.
Кыргызстандын калкы акырындык менен карылыктын босоосуна жакындап баратат. Мисалы, 2019 жылдын башында 65 жана андан жогору жаштагы адамдардын саны 304-301.400 адамды, башкача айтканда 4,7% түзгөн болчу. Бирок бул көрсөткүч башка КМШ өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйла төмөн көрсөткүч болуп эсептелинет. Мисалы, 2019 жылдын башында Азербайжанда көрсөткүч 6,8%, Арменияда 11,9%, Россияда 16,4%, Белоруссияда 15,2% түздү. Буунун божомолуна аялык, бул тенденция Кыргызстанда 2030-жылда байкалат. Анда 65 жаштан жогорку курактагы ылгайган адамдардын үлүшү 7%га жакындайт. Кыргызстандын калктык курактык өзгөчөлүкү өнүгүп келе жаткан жана өнүккөн өлкөлөрдүн ортосундагы абалды ээлейт. Республикада төрөлгөндөрдүн саны жогору болгондуктан өспүрүмдөрдүн саны арбын. Калктын курактык жана жыныстык курамы боюнча бөлүнүшүп окуп үйрөнүү үчүн графиктин жол менен пирамидаларды түзүү методдору пайдаланылат. Келгиле балдар, 2015-жыл менен 2019-жылдагы маалыматтарды салыштыралы. Демек, 2015-жылы баардык калк, бул эки жынысы тең кошкондо 5.895.062 түзгөн. Ал эми аялдардын саны 2.978.091 түзгөн. Анын ичинде эркектер 2.916.971 түзгөн. Демек, анын ичинде балдар келгиле, жашы боюнча 0-дон 4кө чейин эки жыныс тең 752.957 түзгөн. Аялдар 367.079, ал эми эркектер 385.878 түзгөн. Эки жыныс 2019-жылы баардык калкынын саны 6.389.500 жеткен. Анын ичинде аялдар 3.219.886, ал эми эркектер 3.169.634 түзгөн. 0-дон 4 жашка чейинкилер эки жыныстын биригип 793.110 болгон. Анын арасында аялдар 385.324 түзгөн. Эркектер 407.786 түзгөн. Келгиле балдар, байкасаңар, 0-дон 14 жашка чейин аялдар менен эркектердин саны айырмаланат. Демек, аялдар азыраак төрөлөт. Байкадыңарбы? Эркектер көбүрөөк төрөлөт. Бирок 15 жашка чукулдап калганда бул сан бир аз жакындай түшөт. Эркектер менен аялдардын саны канчалык чоңойгон сайын ошончолук эркектердин саны азая баштайт. Келгиле, 16-19 жашта биз дагы көрүп жатабыз. Демек, бул сан бир аз теңелип келип жатат. Ал эми 20-24 жашка жеткенде аялдар кескин түрдө саны көбөйүп жатат эркектерге караганда. Бул 2015-жылы да байкалып жатат, 2019-жылы да байкалып жатат. 20-25 жашка келгенде аябай төмөндөй түшөт эркектердин саны аялдарга салыштырмалуу. Демек, ошону менен 50-59 жашка жеткенде дагы аялдардын саны көбүрөөк болот. Ошону менен бирге 100 жашка жана андан улуураак бул аялдар 80 болсо, ал эми эркектер 15 эле болот. Ал эми 2019-жылы бул сан көбөйөт. Демек, 100 жаштан жогору аялдар 132, ал эми эркектер 73 түзгөн. Эмгек жашына чейинки калк 0-дон 15 жаштагы балдар жана өспүрүмдөр кирет. Эмгекке жарактуу курактагы калкка 16-дан 62 жаштагы эркектер жана 16-дан 57 жаштагы аялдар кирет. Ал эми эмгекке жарамдуу эмес курактагы калкка 63 жана андан жогорку жаштагы эркектер жана 58 жаштагы жогорку аялдар кирет. Өлкөнүн калкынын маанилүү мүнөздөсү 3 негизги курактык топтордун катышы болуп саналат. Алар эмгек курагындагы чейинкилер, эмгекке жарамдуу жана эмгекке жарамдуу жаштан улуулар.
2019 жылдын башында калктын 34,3% эмгек курагына чейиндилер. Балдар жана өспүрүмдөр 57,9% эмгекке жарамдуу курактагы адамдардан жана 7,8% эмгекке жарамдуу жаштан улуу адамдардан турган. 2018 жылы төрөлгөндөр бул жолу жашоо узактыгы кыздарда 75,6, эркектерде 67,4 жашты түздү. Ошентип, орточо 8 жаш узактыгында гендердик ажырама бар. Жашоонун узактыгындагы айырмачылыгы эркектердин өлүм көрсөткүчү менен байланыштуу. Эркектердин өлүмүнүн көрсөткүчү аялдардыкына караганда 1,5–1,6 эсе жогору. Пенсия курагына жетүү мүмкүнчүлүгү аялдарда 90%дан жогору, ал эми эркектерде 70%дан жогору. Азыркы 60 жаштагы аялдар дагы 20 жыл жашашы мүмкүн, ал эми эркектер дагы 15 жылдай жашашы мүмкүн. Калктын миграциясы. Миграция деген сөз коңуш жаңыртуу, көчүү же чыгуу дегенди билдирет. Латын сөзүнөн өтүп жатам, көчүп жатам. Ар кандай себептер менен же жеке адамдардын бир мамлекеттен башка мамлекеттерге, ошондой эле бир мамлекеттин ичинде жашоо ордун туруктуу же убактылуу алмаштыруу максатында орун которушу. Калктын миграциясы боюнча бирдиктүү аныктама жок, бирок анын негизги маңызы адамдардын бир жерден экинчи жерге көчүүсү, жашаган жерин мезгилдүү узак мөөнөткө же биротоло өзгөртүүсү, маятниктик деп аталган бир пункттан экинчи пунктка барып, кайрып келүүсү да миграция. Демек, багыты боюнча миграция, ички миграция бул өлкөнүн ичиндеги кыймыл көбүнчө шаар айыл багытында. Сырткы миграция бул бир мамлекеттен экинчи өлкөгө көчүп баруу. Бул эмиграция өлкөдөн чыгып кетүү, иммиграция өлкөгө кирүү дегенди билдирет. Мүнөзү боюнча өз каалоосу менен аргасыз жана милдеттүү болуп бөлүнөт. Аймакты камтуусу боюнча бир континент ичинде жана көп континент ичинде. Узактыгы боюнча туруктуу, убактылуу, сезондук, вахталык жана маятниктик болуп бөлүнөт. Калктын миграциясынын өзү негизи агымдын багытына карата тышкы жана ички бөлүп бөлүнөт. Миграциянын көптөгөн себептери бар. Эң негизги себептери бул экономикалык. Жумушчу күчүнүн жашоо деңгээли жогору болгон жерлерге кетүүсү. Пайдалуу эмгек келишимдерин түзүү менен байланыштуу. Мээ агымы бул квалификациялуу адистердин кетиши менен коштолгон массалык эмиграция. Бул саясий себептүү миграция көпчүлүк учурда ыктыярдуу эмес. Адамдар көбүнчө мажбур болгондуктан төңкөрүштөрдүн которууга аргасыз болушат. Депортация адамды саясий себептерден улам мамлекеттен күч менен чыгаруу. Бул экологиялык себептерден улам адам жашоосунда коркунуч туудурганга байланыштуу жер которуу. Кыргызстандын калкынын тышкы миграциясы. Орус тилдүү калктын кыйла бөлүгү украиндер, немистер жана түрк этникалык топторунун өкүлдөрү, татарлар, казактар, өзбектер Кыргызстандан көбү чыгып кетишкен. Кыргызстан калкынын коңшу өлкөлөргө болгон миграциясы бул Казакстанга, Өзбекстанга, Россияга, Украинага, Белоруссияга жана Түркменистанга. Демек, кеткен мигранттар миграция масштабы бул белгилүү бир убакытта келгендердин жана кетип калгандардын жыйынтыгы. Таза миграция белгилүү бир мезгил ичинде келген жана кеткен калктын санынын айырмасы. Кыргызстандагы ички миграция. Сыртка чыгуу агымы жагынан аймактар аралык миграция басымдуулук кылат. Аймактар аралык миграция эң жогорку деңгээли Кыргызстандын Нарын жана Баткен аймактарында, Ош жана Жалал Абад облустарында эң көп үлүш аймак ичиндеги миграцияга туура келет. Республиканын бийик тоолуу аймактарынын калкынын бир катар региондорунан чыгып кетишинин негизги себептери жумушсуздук, эмгекке жарамдуу калктын эмгек акысынын төмөндүгү жана социалдык камсыздандыруунун канааттандырарлык эмес экендиги эсептелинет. Балдар, суроолорго үйдөн жооп бергиле. Бүгүнкү сабак ушуну менен соңуна келди.
Үй тапшырма окуу китебинин 181-беттеги 18-таблицага толук анализ жүргүзүңүз. Жана тапшырманы ыякластан аткарыңыз. Балдар, ушуну менен сабак сонуна келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.